байлыққа болгон сенс деп коет. Байлар гана келет, кедейлер унчукпай отургула өзүңөрдүн ордуңарды билгиле деген сөз. 2021 жылғы шайлоодо $200,000 сураттырган. Эмес болсо десяткасы болсо, первый десятка деп коет экен, биринчи 10 Ал болсо ал жөн эле клуб миллионер. Шайлоодо партиялык системанын доору аяктады. Бирок Адахан Мадумаровго бул нерсе жакпай калды. Анткени анын партиясы жеке бизнесине айланып кеткен. Алдыда мына ушулар тууралуу сөз кылабыз. Акыркы 30 жылдык тарыхыбыз көзүбүздү ачты. Партиялык система өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон. Ишенимди колдоочуларды бириктирген идеологиялык уюмдарды түзүүнүн ордуна Мадумаровдун партиясы жөн гана жеке бизнес долбооруна айланып калды. Акыркы интервьюсунда азыркы шайлоо системасы байлар үчүн шарт түзүп берди деп айыптап чыкты. Бирок мандем башкада экенин көпчүлүк түшүнгөн жок. 300.000 сому болбогон киши шайлана албайт деген сөз. Мындайча айтканда, мандатты ачыктан ачык эле сатып ал деген сөз. Болгондо дагы 300.000 сом берет экенсиң, ал кайтарымсыз экен. Өтсөң да өтпөсөң да кайтарымсыз. 2020 жылдагы парламенттик шайлоого карата Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесине байланыштуу талаш тартыш жаралган. Ошол кезде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу буларды айткан. Айтым $200,000 эч качан бере албайм, мен анда акча жок дедим. $10,000 десең же башка десең мен берет элем дедим таап. 2020 жыл алгач ата мекенде тандап кийин Бүтүн Кыргызстанга кошулган Темир Сариев да болгон. Бирок өтпөй Сариев бул партиядан чыгып шайлоого катышпай турганын билдирген. Бирок анын себептерин ачыктаган эмес. Мындан тышкары Мурадыл Мадеминов менен Абдыманап партиядан чыкканын билдиришкен. Ал эми Бүтүн Кыргызстанда 10 жыл жүрүп, акыркы 3 жыл партиянын аппаратын башкарган Дин Мухаммед Ибраимовдун партиядан чыгып кетиши коомдук талкууну жараткан. Бирок мандемдин баары $200,000 болгонун көпчүлүк билген эмес. Урматтуу мекендештер, менин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен биригип шайлоого барарым аягына чыкпай калды. Мен шайлоого барбайм. Бул абдан өкүнүчтүү, аянычтуу. Бул чечим ага оңой келген жок. Адахан Мадумаровдун партиясы шайлоо алдындагы аукционго айланган. Ким көбүрөөк төлөсө, ошол депутаттык мандат алуу мүмкүнчүлүгү жогорулаган. Анткени тыйын төлөгөндөр тизменин башына жазылып келген. Бул тууралуу Аккулу Бердиев билдирди. 2021 жылғы шайлоодо $200,000 сураттырган ал деле. Баягы силерди мындай шайлоого ошол депутаттыкка өтүп кетиш үчүн бир кандайдыр бир нерселерди аткарам деп ушундай деген экен. Бирок ал нерсеси мен ошол баягы баш тартканмын. Мен андай политический баягы шайлоого мындай коррупционный эмеге барбайм деп баш тартып, анан ошол себептен мен кийин 4 жыл кийин келдим, 3,5 жыл кийин. Мадумаровдун партиялык бизнесине байланыштуу дагы бир кызыктуу жагдайлар ачыкталды. Биз жаштык кылган экенбиз, бизди алдап, бизнесмендерден тапкыла, партияга жардам берсин, партияны өткөрбөсөк баарыбыз өтпөй калабыз деп алдап. Анан мен баары ишенип тиги немен атасы менен жакшы элем. Экеji групптун эмеси Имамидин Ташевдин. Анан атасына айтып, баласынын телефонунан ага жолугуп, аны чакырдым. Анан тиги Адахан Кимсанбаевдин офисине барып, ал жерде сүйлөшүп, мен отурган, ошо Имамидин Ташев отурган, Адахан Кимсанбаев. Ошондо биринчи 10дукка киргизем, мен $300,000 бер деген. Эч нерсе агитация эч нерсе кылбай эле, штаб ачасың, жөн эле отурасың, депутат болосуң. $300,000. Анан ал 100,000 деген экөө содалашкан. Мен айтканда мындай бир шок болуп эле отурганда, кадимки эле мындай содада, базардагыдай эле содада. Анан ушундай сода кылып, ушундай капчык толтуруп, бизнес кылып жүргөн киши анан бүгүнкү күндө эле ушу карапайымдарды ойлоп, кайгырып калганын көрүп,
ушунчалык бир 200-лүктүн жеткен чеги бар экен да, мындай чеги жок экен да. Партиялык бизнесинин жабылышы Адахан Мадумаровдун чөнтөгүнө оорут сокку болду. Анткени 5 адамдан эле 200 000 доллардан алганда жалпы 1 миллион доллар чогулат. Ошентип акчалуулар партиялык тизменин башына жазылып, мандат алып келишкен. Жыйынтыгында партиялык түзүлүш менен саясий маданият өнүк албай, олигархтардын жана Мадумаров өңдүү саясий соодагерлердин колу менен талкаланды. Натыйжада коомчулукта бул системага болгон ишеним толугу менен жоголуп, жоюлуп кетти. Азыр болсо заман башка. Мурункулардай болуп 200 000 долларды Мадумаровго бериштин кереги жок. Болгону мамлекетке 300 000 сом төгөсүң, бул акча шайлоо иштерине жумшалып, мамлекеттин эсебинен каражат коротулбайт. Партиялык бизнесинен ажыраган Адахан Мадумаровдун кыжыры кайнаганы талассыз. Анткени бул өзгөрүү менен парламенттик трибунага жетүүнүн жана саясий капиталды көбөйтүүнүн эң ыңгайлуу жана кирешелүү жолу жабылды. Эми саясатчыларга мандат үчүн партия лидерин эмес, түздөн-түз шайлоочуларга кайрылып, алардын добушуна таянууга туура келет. Бул болсо кыргыз саясатындагы тазалануунун кадамы катары бааласак болот. Ал эми партиялык бизнесинен кол жууган Мадумаровдун алдыда дагы бир топ кыйтыр сөздөрү айтаары белгилүү болуп калды.